Эпштейндин ишинде кыргызстандыктын аты 1600 жолу аталган. Анын аты Мария Дрокова. Ал Кыргызстандын жарандыгын 2022 жылдын декабринде алган. Америкалык ишкер Джеффри Эпштейн жашы жете электерди сойкулукка тартууга, зордуктоого, адам сатууга айыпталган. Эми АКШнын юстиция министрлиги жаңы 3 миллион документти жарыялагандан кийин дагы дүйнөнүн эң таасирлүү, эң бай адамдардын аты аталды. Алардын ичинде президенттер, бизнесмендер, Дональд Трамп, Илон Маск, Билл Гейтс, Билл Клинтон жана башкалар дагы бар. Албетте аты аталгандар бул ыплас иштерде катыштыгы бар экенин тастыктабайт, бирок файлдар, сүрөттөр Эпштейн менен байланышы бар экенин көрсөтүп жатат. Эпштейн бул файлдарды, сүрөттөрдү дүйнө байларын опузалоо үчүн же кандайдыр бир башка максаттар үчүн сактап жүргөнбү белгисиз. Учурда интернетте бул тууралуу көптөгөн тастыкталбаган теориялар тарап жатат. Андан муну эч ким сурай да албайт, анткени ал 2019 жылы түрмөдө өзүнө кал салып өлгөн. Эпштейн Мария Дрокова менен дагы жазышкан экен. Дрокова ишкердин имиджин жакшыртуу үчүн бир катар демилгелерди сунуштап, тыгыз иштешкенин көрүүгө болот. Бир катар сайттар ал Эпштейнге Орусияда кыздарды издеп таап жүргөн деп күмөн санап жатышат. Анан ошол Дрокова 2022 жылы Орусия-Украина согушу башталгандан кийин, санкциялар киргизилгенден кийин Кыргызстандын жарандыгын алган. Ал Кыргызстанда жашайбы же жокпу белгисиз. Бирок убагында көп эле орусиялык атка минерлер санкциялардан качуу үчүн кыргыз жарандыгын алышкан. Эми кыргызстандык Дрокованын аты Фил Эпштейндин ишинде аталып отурат. Баса мыйзам боюнча Кыргызстандын жарандыгын алгандардын тизмеси президенттин сайтында чыгып турушу керек. Бирок орусиялыктар жапырт кыргыз жарандыгын алып баштагандан кийин бул маалымат ачыкка чыкпай калды. Эми кимдер биздин жарандыгыбызды алып жатат биле албайбыз. Мына ушундай ызычуулардан кийин гана көрүп жатабыз. Бирок биз эле эмес, ал файлдарда Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана башка өлкөлөрүнүн жарандарынын аттары аталууда. Алдыда да кызыктар бар. Анткени АКШ бийлиги дагы миллиондогон документтерди даярдап жатат. Негизи эле Эпштейндин ызычуусу тууралуу угуп жатасызбы? Трамп, Маск жана башка Эпштейндин таасирлүү достору ушундай ыплас иштерге барганбы? Оюңузду комментарийге жазыңыз.